Агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясы министрлер кабинетинин экономикадагы өзгөчө кырдаалдар чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу демилгесин колдойт. Бул тууралуу агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын директорунун милдетин аткаруучу Рустам Балтабаев билдирди. Айтымында ассоциациянын мүчөлөрү экономика жана финансы министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүп, мыйзам долбоорго байланыштуу көйгөйлүү маселелерди талкуулашты. Максаты контрабанда, көмүскө экономика менен күрөшүү жана рынокто бирдей шарттарды түзүү. Белгилей кетсек, жогорудагы мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 29-июлда кабыл алынган. Жогоруда аталган мыйзам долбоору министрлер кабинетине экономикага өзгөчө кырдаал режимин киргизүүгө жана бюджеттин кирешелери менен чыгашаларынын 20%-ын жогорку кеңеш менен макулдашпастан башкарууга, салык ставкаларын, мамлекеттик сатып алуулардын шарттарын жана башкаларды өзгөртүүгө мүмкүндүк берет. Агро өнөр жайын ишкерлерин, фермерлерин көйгөйү чын айтканда жакшы эмес. Анткени сиздер жакшы билесиздер, суу аздыгынан, суу аздыгынан, кризистин кесепетинен дагы эле мындай көйгөйлөр пайда болуп турат. Ошондуктан биз ассоциация катары ишкерлерди колдоп, көп жумуштарды Министерство сельского хозяйства же башка Министерство экономик финансов ошолор окшогон эмелер менен жумуш кылып жүргөндө биз билип атабыз, чечкиндүү кадамдар болбой жатат да.